Саламатсыздарбы? Айтып койсоңуздар, инициаторлордон сурайт элем да, эмеге физкультурный оздоровительный комплекстер деп киргизет, ошон үчүн кирип атабы өзгөрүүлөр? Тактап коесуздарбы? Марат Молдонович, да? Да, ошон үчүн кирип атат. Бул жерде неме болуп калыптыр, Элвира айым, жанагы эгерде өзүнүн менчик жерлери болсо, ошо бир спортивный комплекс курууга ошол менчик жерини өкмөткө өткүзүп берет же мэрияларга ушу территориальный өткүзүп берип туруп, анан кийин трансформация кылып туруп берет экен да. Ошол жерде күмөн болуп атат. Ошон үчүн биз буну иштеп чыктык. Эгерде именно ушул дене тарбия, ден соолукту чыңдоо спорт комплекстерин курам деген адамдар өзүнүн менчик жерин өзүнө трансформация кылып берип туруп, ошого дальше курганга уруксат бергенге биз шуну оңдоп түзөп чыктык да. Анда мен Айыл чарба министринин орун басарынан сурасам болобу? Эгер ошондой эле кризистик центрлерди курам же социалдык объектилерди ушундай эле ситуация болуп калса, анда кандай болуп калат? Өзүнчө өзгөртүүлөр кириш керекпи же муяктагы 9-пунктка туура келип калабы? Саламатсызбы, Эльвира Жалалбековна, урматтуу депутаттар. Ушул мыйзам долбоордо дагы сиз айткан маселе каралып атат да. Саламаттык сактоо, мектепке чейинки балдар, социалдык мекемелер, анын ичинде дене тарбия, ден соолукту чыңдоо мүнөздөгү комплекстердин маданият, искусство чөйрөсүндө объектилерди куруу деп жазылып атат. Анда ошентип кирип атат ошо да? Чоң рахмат, колдойм.